Даярсыздарбы? Биз анда баштайбыз. Arbaledin kalas. Алато өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган уютку чөлгөн Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Эх, кандай кенен Кыргызстан, экинчи менем Кыргызстан, туйлаган тулпар улуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан, ак калпак элин байырлап, ан сайын көктү Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Өзүнчө дүйнө Кыргызстан, көрүнсүн көркүм жылдыздан, кубалап бакыт шаштырсын, куттарып күндө Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, алато койнун эйлеген эгемен элим Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз улуң барда
Айтамын ғанаң ей, атадан ғана қалған мұрасты. Жаңырып заман ей, жаңымын баба салтын улантты. Намысын бик сақтаған. Анымызы ошол биздин Талас областынын эң башындагы ынтымакка себепчи болгон биздин областтын 85-жылкы балдардын Амир Сабы сизге сөз берели. Маанайыңыз, келген коноктор ушулар тууралуу кеп бөлүшүп кетиңиз. Ассаламу алейкум. Жалпы биздин деңтуштар, курдаштар, достор, биринчиден кош келиңер демекчимин баарыңыздарга. Ошол жерде уюштуруп, бири-бирибизге кол, бири-бирибизге бут болуп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып аткан мен ушу таластык жамаатыма дагы терең ыраазычылык билдирем. Жаңы эле жалпы эле ошо биздин келип аткан конокторго, кыргыз элине баарыңыздарга бүгүнкү Курман айт майрамыңыздар менен деп куттуктамакчымын. Айтыңыздар майрек болсун. Ушундай жакшы күндөрдө, жакшы дастаркондо, ушу Москвада бир эле алыскы жерде бир эле иштеп жүрбөй, ушундай кичине өзүбүздү эз алып, тааныш, билиш болуп, достукту бекемдеп, ушу жакшы күндөргө жолугуп туралы. Маанай болсо абдан жакшы конокторубуз келип атат буюрса. Биз дайыма коноктор менен ошо конок тозуп, ошолордун ынтымагын бекемдеп, коноктор маанайын көтөрүүгө дайым даярбыз. Буюрса алда немелер дагы чогуу көрөбүз. Бүгүн башталышы бул тока. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, мен атым Чыңгыз Осмонбеков Орозканович, ошо Талас областынын Талас районунун Арал айылынан болом. Ошол эми кийинки сөздөрдү кайра өзүңөр кой. Ассаламу алейкум. Мен атым Калыс, Талас областынын Кара Бура районунун Чоң Кара Бура айылынан болом. Биздин бир чоң максатыбыз ошо Чети Дубандын 85-жылкы балдарын ынтымакка чакырып, бири-бирибизди баягы алыскы жерде бир гана жумуш менен алек болбостон, бири-бирибизди таанып билүү иретинде, ынтымак иретинде ошо башыбызды бириктирип, ынтымак чайыштырып, жакындан достошоюн деген бир кыялыбыз. Ошонун эң бири ошо Алланын эң улуу күнүнө бүгүн Курбан айтка туш келип атат. Бул күндү биз билбей эле белгилеп алганбыз. Будан бир нече ай мурун Алланын буйругу экен эң жакшы күндөргө туш келип калдык. Ошо коноктор келишип атат, алды келишти. Иши кылып баягы жакшыбызды ашырып, жаманыбызды жашырып келген коноктордон биздин ошо урмат сыйыбызды көрүп кетсин деп бир жакшы ниеттер менен эме кылып атабыз. Ошол анан бул жер Раминский райондо, ошо Донина деген айылында. Бул жерде 2016-жыл, 2015-жылдан бери ошо кыргыз хакейлерибиз баягы кыргыз арена кылып ачышып коюшкан. Ошо аркада бойлой турат аттар бар, улак ойной турган поле бар, тайгазан бар. Атайын ушул жерди баягы өзүбүз кыргыз сезип кетейин деп Москвадан бир нече алыс болсо дагы ушул жакка келдик. Кош келдиңер коноктор. Куда кааласа тойдун башталышы дагы этегине чейин буюрса көп нерселер болот, чогуу болуңуздар. Ошол анда достор, бул жерде коноктор алыстан келишип атат, келип калгандар бар. Куда кааласа жүргүлө анда алыстабаңыздар биз менен. Ошо келген коноктордун маанайларын текшерип көрөлү. Намысын бик сактаган эл ушуну тыңдап жүрөкпө. Кадырын туюп барктанам мен. Кайратынан жанбаган, калың элди барктаган. Эгемендикти энчилек өмүрүн берген бизге канча адам. Мындан эмесе достордун да жанына келдик. Тойдун башталышы Куда кааласа иншалла. Келген коноктор бар экен, анда конокторду кепке тарталы. Чүйлүк коноктор биринчилерден болуп келди окшойт, келиңиздер. Мындан эмесе достордун да жанына келдик. Эң биринчилерден болуп келген чүйлүк туугандар биринчи болуп келиштир. Ошо чүйлүк туугандарды кепке тартып, маанайларын текшерип көрөлү да. Кош келдиңер туугандар, 85тер. Бүгүнкү иш-чара боюнча өзүңөр тааныштырып, маанайыңар кандай? Айтыңар майек болсун. Сөз силерден болсун анда. Биринчиден ассаламу алейкум. Биздин атыбыз Талант. Чоо областынын Сокулук районунун Күнтай өкмөтүндө төрөлгөнбүз. Ошо бүгүнкү шернени угуп калып, бүгүн ушу Талас областынын 85тери чогулуп ушу ынтымак шернесин өткөрүп жатыр. Ошо угуп калып эле биз дагы ушул жака ынтымак болсун, бекем болсун деп биз дагы келдик. Ушул Талас жерде чоң рахмат, шернебиз мындан ары өркүндөй берсин, ынтымагыбыз ортодо ажырабай эле көбөйө берсин, саламыбыз түз болуп, ар дайым
чогулуп жүрөлүк. Мына биз чүйдөн салам барыңарга. Ассаламу алейкум. Биринчиден баа кыргыз туугандарыбыз. Мына бул 85-тер чогулуп аябай жакшы эме болуп атыр. Мына Талас областы бизди чакыргандарга чоң рахмат. Чүйдөн келдик биз, эмне демек элем. Ошо ынтымагыбыз өркүндөй берсин, өсө берсин. Мындан ары көп талай жерлерде жолугуп, бири-бирибизге сый болойлук, сый мамлекет. Муну кийинки муундар көргөндө бизди көрүп дагы ошондой ынтымакка келе берсин. Ошо жакшылык эле болсун, жакшылык үстүндө жүрөлүк. Чогулганда биз менен Кудай кааласа. Мындан кийин дагы көп нерселер болот, буюрса оюндар болот. Анан ушул жерден бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бул кечетен бери кызмат кылып жүргөн, түнүнө келишип ушул жерде кызмат кылып жүргөн жигиттерге Аллах ыраазы болсун. Ошолордун бири. Кегиле силер да бир кеп бөлүшүп, мөмкөттүн. Таксыр, келиңиз. Өзүңүздү тааныштырып, бул Таластын тургуну Кудай кааласа. Ассаламу алейкум рахматуллаху баракату. Аллах Таалага шүгүрлөр, мактоолор болсун. Аллах Таала улуктугу менен ушул майрамга жеткирип келгенге шүгүр айтайлы иншалла. Ушул жетип атасман, жетип ат жер жараткан Аллах Таалага канча мактоо айтсак да ылайыктуу. Ушул атайын жааматты уюштуруп, ынтымак чайга чакырып, азыр биз чыдамсыздык менен 85-терди жети областты күтүп отурабыз. Азыр Кудай кааласа жолдо келатат иншалла. Баарына ийгилик, баарына Аллах Таала хидаят, иман берсин, тынччылык, токчулук, молчулугун берсин. Баардыгыбыздын майрамыбыз куттуу, баяндуу болсун иншалла. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Анда эмесе калган келген коноктордун дагы манайын үчүн текшерөлмөкчү. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Мына биз дагы келет деп алыстан күтүп аткан конокторубуздун дагы келишти. Буюрса нарындык коноктор келишти. Анда эмесе өзүңөр тааныштырып, бүгүнкү болуп аткан иш-чара жөнүндө бир кеп бөлүшүп кетсеңер. Кегиле. Ассаламу алейкум. Биринчиден Таластык 85 жигиттерине терең ыраазычылык билдиребиз. Ушу алыста жүрсөк дагы ынтымагыбызды бекемдейли деп жакшы иш-чара баштапсыңар. Алла разы болсун силерге дагы. Ошо атым Турдакун, Нарын обласы Кочкор районунан келдик. Хош келипсиңер. Кегиле. Силер дагы өзүңөр тааныштырып, кенен эле сүйлөп,
доспуз, баягы достугубузду бекемдейли деп бир атайын бир иш-чара чагылтып, ошо таластын жигиттери 7 дубан деп белгиледик эле. Мына азыр дагы келип атат, Кудай кааласа. Алдыңкылардан болуп чүйдүн балдары келди, анан нарындын балдары келди, Кудай кааласа. Кегиле, силерден да бир калоо тилек, ой пикир бөлүшкөн. Чоң рахмат, ошо жакшы иш-чара уюштуруп, ынтымак иш-чарасын уюштуруп атсыңар. Таластын 85-жылкы жигиттерине ыраазычылык билдиребиз. Бул ушу менен токтобосо деген ойда буюрса улантып, буюрса башталышы да бул эми. Ошо ыраазычылык билдиребиз. Жакшы оюндарды көргөзөлү, буюрса бүгүн жакшы күн болсун. Assalamu алейкум. Менин атым Насир, Нарын областы Кочкор районунан. Сиздерге чоң рахмат, ушинтип уюштуруп 7 дубан кылып Москва жергесинде ушинтип башыбызды 85-жылкы балдарды ынтымакка чакырып мындай иш-чара көрсөтүп аткандарга ыраазычылык, Алла ыраазы болсун. Эми кеңешип кескен бармак оорубайт болуп кеңешип, азыр башкалар да келсе кеңешип, барып чогулуп, таанышып, жакшы мындан кийин дагы ынтымакта бололу. Силерге дагы бир жолу рахмат. Алла ыраазы болсун. Рахмат жигиттер, ынтымагыбыз улана берсин. Бул иш-чара деле ошо биздин бирден бир максатыбыз бар. Алыс жерде жүрөбүз, бири-бирибизди таанып билүү иретинде жөн гана ошо жумуш менен алек боло бербей, ошо башыбызды бириктирип, баягы өзүбүздүн поколение тең туштар менен жолугушуп дегендей мындай сонун нерсе болуп калса. Бул жигит Рамис деген жигит, бул өзүбүздүн рахмат, бул түнү менен кызмат кылды ушул жерде бул жигит. Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун тукандар. Аны эмесе чогуу биз менен болгулу, азыр дагы келген коноктор бар. Алар менен дагы сүйлөшөбүз буюрса. Оюндар болот, оюндарга дайындангыла буюрса, Кудай кааласа. Куш келипсиңер баарыңдыктар. Алла айырмашы менин досторумдан, хабар алып турар менин калшайымдан. Тойларымды шын досторум бир көтерип. Мына туугандар буюрса, Кудай кааласа, Кудай таалам күнүн дагы сонун кылып ачып берди. Биртке жамгыр жаап, Алланын рахматы жаап. Алла таалам айткан экен, жамгыр ар бир тамчысын периште алып түшөт деп. Анан буюрса мына жамгыр жаады, жамгырдан кийин аба тазаланды. Анан биздин оюндарыбыз башталды, Кудай кааласа. Адаттагы оюндар мына биринчиден болуп ошо волейбол оюну башталды. Азыр область болуп бөлүнүшүп, Кудай кааласа волейбол оюну башталып атат. Анда эмесе биз менен болуңуздар, волейбол көрөбүз буюрса. Мынакей көрүп атасыздар, оюндар өтө кызык башталды, Кудай кааласа. Берде профессиональный волейболист вообще эч ким жок. Бардыгы таң калышып, кантип ойнойт эле деп даже эрежелерин унутуп коюштур. Эми биз ойногонубузга өтө көп болгон. Эми ойноп жүргөндө балдар бар. Кудай кааласа. Азыр кызык оюндар болот эми буюрса, Кудай кааласа. Бисмилла, мынакей оюн дагы башталды. Оң канаттагы балдар, жаалаң бойлуу балдар бөлүшүп алыптыр. Тигил канат колсо жаалаң бою бир тегиз курсакчан балдар чыгып калыптыр. Эми Кудай кааласа жакшы оюн болот иншалла. Алла таалам күнүн дагы берди. Бөдө кырстан тышкары, трамвадан тышкары азыр бир кызыктуу оюн көрөбүз. Сеткалары бийик го дейм, ушу сеткалары сайлы бийигирээк дейт да. Стандарт кылып тартышыптыр. Анан берде профессиональный оюндар жок, оюнчулар жок болгондон кийин сетканы сайлы ылдыйраак кылса болмок экен, кызыктуураак оюн болмок экен. Бисмилла, оң канаттагы жигиттер ынтымак оюну ынтымактуу кылып бөлүштү окшойт. Мен бул жерде карасам, чота бир командада Чүйдүн баласы, Таластын баласы, экинчи командада Нарындын баласы, Таластын баласы, Жалал Абадтын баласы, чота ушундай болуп ойношуп бөлүшүптүр. Негизи кандай кылып бөлүшсө дагы бул ынтымак иретинде өтүп аткан оюн. Бирок жөн гана ынтымак менен калып калбас үчүн Таластын жигиттери буга өзүнчө бир мактоо баракчаларды, чакан пристерди дайындаган, Кудай кааласа. Анан оюндун этегинде мыктыларын тандап, баракчаларын тапшырып, буюрса чогулгула. Кана бисмилла. Бул подача ыргытып аткан бул Нарындын тургуну. Анаки кетти подача, ана Таластын балдары тосту. Бул чүйлүк бала, бул топталган.
Жакшы. Негизи профессионалдуу оюнчулар жок бул жерде. Жөн гана келип тамак ичип эле отура бербестен ошо бирке спорт оюнун ойноп ичкен тамагыбызды аш кылып, ынтымагыбызды бириктеп, ушинтип анча-мынча оюндарындагы чагылыш. Сетка болуп калды. Переход болобуз. Таластын баласы подача чабып атат. Таластан Нарындын балдары чап мынакей. Эй, молодец. Чүйдүн балдары тосту. Ачко. Нарындын баласы тосту, чүйдүн баласы анаки паска берди. Жакшы. Нарындык балдар жакшы ойношуп атат. Ана көтөрүп берди. Ана. Мына Куда каласа подача берип аткан Таластын тургуну. Оппа кетти. Топ өттү. Нарындык турган тосту. Нарындык турган паска берди. Чапты. Алдашып атат. Алдап ойношуп атат. Поле болуп калды. Бири-бирин күтүп калды. Переход кылып атат. Ойбой, бул шорттикчен жигит, бул Таластын алгыры. Нургазы деген. Нургазынын подачын тоза албай атат. Нургазынын подачасын тоза албай атат. Бул тоскон Амир Сап. Нарындын балдары жакшы ойнойт экен, Нарындын балдары. Тоскондору, өткөзгөндөрү баары жакшы. Подача берип аткан Нарындын баласы, тозуп аткан Таластын жигити, чүйдүн баласы пас берди. Өткөр. Алдап ойношуп атат, 3 ойногула. Баласы подача берип атат. Анаки кетти. Молодец. Экөө бири-бирин күтүп, профессионалдуу оюнчу болбогондон кийин биздин подачаларыбыз да сайлы кызыктыга болот. Кезектеги подача волейболчулар секирип туруп, чак эткизип чабат го. Таластын тургуну подача чабып атат. Аут болуп калды окшойт. Нарындын балдар негизи эле жакшы ойнойт экен. Пастары да жакшы, өткөргөндөрү да жакшы, 3 ойноп, аябай жакшы оюн көрсөтүп атат да. Ошо ынтымактыкта бөлүшпөй эле ошо облас кылып бөлүшкөндө менимче Нарындын балдары жакшы оюн көрсөтөт беле дейм да. Баягы бир командага бир областан толук келбегендигине байланыштуу. Булар ынтымак кылып бөлүшкөн экен. Общий 3 команда, 4 команда болушту окшойт. Оюн кызык жүрүп атат. Жанага караганда бирке үйрөнүшүп калды. Көтөрүп чабышып, 3 ойношуп, өткөрөт. Өттү. Анаки өткөрүп. Ой, молодец, красавчик. Бул шорчиксен жигит буту менен дагы, колу менен дагы ойноп атат. Профессиональный оюнчу, биз бир эле ушул окшойт. Подача берип аткан Нарындан келген конок. Ушул күндү күттүк эле, көптөн күттүк эле. Куда каласа бүгүн Алланын буйругу менен ушул күн дагы келип жеттик. Погода жакшы, бирке жамгыр сөйлөп, абаны тазалап, дыханаларыбызды ачып, жакшы оюнга кириштик буюрса. Таластык жигиттин подачасын тоза албай атат эч ким. Нарындын балдары. Молодец, Амир Сап. Бул подача берип аткан Таластын жигити. Негизи эле баса белгилеп айтып кетчү нерсе. Таластын 85-жылкы тургундарына Алла ыраазы болсун. Ошо алыс жерде жүрүп, жөн эле ошо иш менен эле өстөрүн эле ойлоп жүрө бербестен, 7 дубандын тең туштарды чогултуп, тааныш иретинде деп ушинтип боз үйгө алып келишип, казанга тамак бышырып беришип, самоордун чайын беришип,
жакшы жөрөлгөндү баштадым, эмне кереги бар? Таластыктарга Алла ыраазы болсун, рахмат. Аут болуп калды. Партия болуп калыптыр. Ошондо оң жактагы командалар утуптур. Буларды мен мындай деп эле бөлүп коет окшойм азыр, уштап бардыгыңыздарга белгилүү боло тургандай. Могу оң тайпадагылар нарындын балдары деп айтат окшойм. Анткени биякта бир 2-3 почти нарындык балдар ойношуп атат. Сол жактагыны таластын балдары деп айтайын. Анткени бул жакта экөөсү бөлөк экен, калган баары таластык балдар экен. Ошон үчүн нарындыктар менен таластыктар ойноп атат деп айтып берейин, чтоб баарыңыздарга түшүнүктүү болуш үчүн. Мен балет этем нарындыктарга анда. Нарындыктар. Аут болуп калды. Ойбой, бул биздин таластын өтө бир чыгаан жигити. Нарын арка жагын жаппай турушуп алган экен. Таластын баары пайдаланып, эч ким жок жерге топту ыргытып коюшту, алдап коюшту. Молодец. Булар профессионалдуу оюнчудай болуп уже алдап ойногонду дагы үйрөнүшө баштады. Анан нарындын балдары үчкө ойноп, көтөрүп беришип, пас беришип, аябай жакшы. Ошо таластын балдары ошо байкап ойношуп атат. Байкап ойношуп атат, кайсы жерде адам жок болсо ошол жерге топту акырын ыргытып коюшуп атат. Нарындын балдары тозуп атат. Пас. Таксыр чабайын деп атат. Машалла. Бул таластык баланын подачасын эч ким тозо албай атат почти. 4-чү жага мына эми переход болду. 3 жолу подача берди. Молодец. Эми нарындык балдардын подачасын көрөбүз буюрса. Анаки. Бул таксыр. Сетканын үстүнө тягына биягына кылып отуруп, нарындыктар утуп атат. Нургазы деген жигит тозуп атат таластан. Негизи ушул ынтымак болуп, 7 тубандын башын бириктирип, эми таластыктар тосса, может кийинкисин бөлөк облас алып кетеби деген бир тарихте бир негизи ошондо бир идеябыз бар эле. Эми аны анан шеринен этегинде сүйлөшөбүз, может ошол идеябыз ишке ашып кетеби, Кудай кааласа. Бул подача берип аткан чүйдүн тургуну. Аты Калыс экен. Тёска. Бул подача берип аткан жигит манаки. Калыс тосту. Таксыр чапты. Поле болуп калды окшойт. Чоң гана ошо волейболду таң азалап ойнуп, жерде кыйын оюнчуларга дагы ар кандай мактоо баракчылар дипломдор дайындалган экен. Уюштуруучу тобу Талас областынын 85-жылкы балдар экен жааматы. Темасы 1985-жылы төрөлгөн эр азаматтар ынтымак, достук жана биримдик деп таң азалап экен. Булардын значит ураны 1985-жылы. 85-жылкы балдардын ураны ошо ынтымак, достук жана биримдик деген уран менен чыгышкан окшойт булар. Жакшы, Алла ыраазы болсун таластын жигиттерине. Негизи эле жакшы жөрөлгөнү, жакшы нерсени алып чыгышты. Оюн болуп атканда сыртта туруп, баамдап дейби же байкап дейби турган ошо жигиттердин бирөөсүн сөзгө тарталы. Оюндун немесин кандай өтүп атканын көрөлү Кудай кааласа. Негизи эле оюн жакшы болуп атат, уже балдар тердеп баштады. Нурболот досум, сен ойноп чыктың өзү, Оюн болду. Кандай болду оюн? Ошо оюн жөнүндө бир жүрөктөн бир мындай тердеп бир сүйлөп берчи досум. Ошо оюнду сен өзүң жонторуң менен сөз кирип көрүп чыктың го. Мен болсо бул жактан эле байкап эме кылып нарындын балдары жакшы ойношуп атат. Анан сен бир өзүң айтып берчи, сен көз карашыңда ким кандай ойноп атат? Оюн жакшы болуп атат. Биринчиден
Бүгін жақшы күнді Қырғызстанның 85-штері жақшы күнді чоғып атабыз, ойын жақшы болып атады. Балалардың ынтымағына рахмат. Ким бұл жерге қызмат қылып бүгін чоғып атқан балалар бардығы семьясымен бақыттуу болсын. Семьясымен ардайым бірге болсын. Ошол бөлөк элде, бөлөк жерде жүрөбүз. Ойын жақшы болып атат. Болды ойын. Топ-тоголок. Бирде утуласың, бирде утасың. Жақшы бүгүнкү жолугушуу, жақшы күндө болуп атат. Бардыгы жақшы. Рахмат ушу балдардын биздин чакырганыбызды сыйлап келип бергенине балдарга рахмат. Жақшы буюрса, алдыда мындай чогулушуулар, ынтымактар боло берсин. Бизди көрүп, бизден кичүүлөрдө. Алла разы болсун, Нурболот. Эми сыйлыктар да бар турбайбы, дипломдор. Ошо дипломду алып калганга аракет кылып атасың, чынын айтчы өзүң. Жакшы нерсе кал, мотивация. Чынын айтканда ким эле алып калгысы келбесин, бирок оюнда топ-тоголок эч нерсе деп айта албайбыз. Уткан алсын. Биз утсак биз алайык. Башка балдар утса башка команда алсын. Ашык кызына негизи конокторду сыйлайлы. Акырын ойногула. Рахмат досум. Валейкум ассалам. Кат ойногон окшойт. Оюн кат. Команданын мотиватору сен эле болдуң окшойт. Бири жалгыз ойногондой терде болсуң го досум. Бул көптөн бери ойногондун эле белгиси же постоянно ойноп жүрөсүң го? Көптөн бери ойногондун белгиси. Көптөн бери ойногондун белгиси. Анан ушу оюн жөнүндө баягы сен өзүң ичине кирип ойноп чыктың го досум. Ошол тууралуу оюн кандай болуп атат? Негизи эле ушул болуп аткан маареке тууралуу сенден бир жаргылчы бир досум айтчы. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү айт майрамыңар менен барыңардын. Бул биздин Талас шаарынын, Талас областынын ынтымагы. Атан ушу 7 областты чогултуп балдарды 85-терди. Ушу ынтымак болуп атат. Ушу бүгүнкү барыңардын майрамыңар менен оюн сон, өтө сон. Балдардын бардыгы жакшы, бүттүгө ыраазы. Аябай жакшы ойноп атат балдар дагы. Коноктор да келген. Кудайга шүгүр ушу бир айткан сөзүбүздү эки кылбай коноктор келип ушул жерде ойноп жакшы күлкү, жакшы майрам. Бул эми чыныгы мусулмандын майрамы да. Ат майрам чыныгы мусулмандын майрамы. Ошо майрамды майрамдап берде биздин дагы ушу өзүмдүн дос балдарыма, Таластын балдарына ыраазычылык билдирип кетем. Тазим барын ушинтип чуркап, ушу ынтымак ортобузда ынтымак эле болсун деген нерсе. Ынтымак болсо бардыгы болот дейт. Ушу эки дүйнө бактылуу болушу бардыгыбыз бар бололу досум. Чоң рахмат, сен катып сүйлөй турбайсың досум. Эми дагы тиги Нурболотко берген суроону сага деле берип коеюн. Жөн гана жөн эле ойноп эле кетип калбастан берде сыйлуу баракчалар дайындап тур. Аны билесиң да? Да, бар да. Сыйлуу баракчаны алганга аракет кылып атасың го деп койдун, онча терим менен сен. Эми аракет кылып атабыз, эми өзүбүз алып алсак да уят го дейм. Молодец досум. Рахмат, молодец. Сенге рахмат досум. Тарыхы бар нечен, ынтымагы дайым бекем. Алату бешигим, башым ийип тазим этем. Керемет аймагы, желбиреп турсун байрагы. Булагың ташарып булбулдай сайраган. Кыргызстаным,
Мына буюрса Кудай кааласа дагы алыстан күткөн конокторубуздун дагы бир областын көлдүн жигиттери келип отурат. Куш келдиңер. Чоң рахмат, баягы чакыруубузду эме кылбай алыс болсо дагы келип бергениңерге миң таазим. Анан ошо бүгүнкү болуп аткан иш-чара жөнүндө кандай бир өзүңөрдүн бир эмеңерди бөлүшө кеткилем. Өзүңөр тааныштырып, кайсы жерден келдиңер, атыңар ким, көлдүн кайрыненсиңер? Таныштырып. Сөз силерден. Ассаламу алейкум, айтыңар майрак болсун. Биринчиден биз ушу көлдөн келдик, Көл областынын Бостер айылынан келдик. Рахмат силерге ушуну чакырып, ушинтип кыргыз жигиттерин баштын бириктирип, жакшы бир эме өткөзүп атсыздар. Ошол биз да ошо атайын келип, ушу кыргыз балалар менен таанышып, ынтымагыбыз өсө берсин деп, өнүгө берсин деп. Ошол ортодо ынтымагыбыз жакшы болсун, кыргыз элибиз тынч болсун. Ошол иштеп жүргөндөргө ийгилик иштерине аман эсен кыргыз элине жетип алсын. Силерге да чоң рахмат, Таластын жигиттерине. Тааныштырып. Ассаламу алейкумдар, жалпы туугандар. Мен Өскөл областынын Тамчы айылынан бүгүнкү иш-чараны уюштуруп аткан ошо Талас областынын жигиттерине жалпы чоң ыраазычылык билдире кетсек, анткени ушундай жакшынакай ынтымак оюнун уюштуруп атканына, биздин башыбызды бириктирип атканына биз чоң ыраазыбыз. Жакшы деңгээлде уюштуруп атыптыр. Чет жакта жүрсө дагы, чет мамлекетте жүрсө дагы ушундай мигранттардын арасында ушундай бириктирип атканы чоң бир эме да, бу да жакшы нерсе да. Үлгү да башкаларгачы. Ошо ортобузда ынтымак болсун. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак менен баарын жеңебиз го деп ойлойм. Баарыңарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болгон болсун. Ушул Аллах тааланын өкүмү менен, Аллах тааланын буйругу менен ушул нерсе болуп атат, бардык нерсе. Ошо биз Ысык көлдөн Бостер айылынан келгенбиз, атыбыз Эринис. Ушул таластык бир туугандарга чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун, ушинтип ынтымагыбызды дагы бекемдеп, ушул бир гана Кыргызстанда эле эмес, ушул башка Россия шаарында дагы ушул ынтымакты дагы бекемдеп, ушундай бир жакшы демилгелер болуп атат да. Ошол ынтымагыбыз өркүндөй берсин, өсө берсин, берекесин берсин. Ушакта жигиттерге да чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Аллах таалам ушул жигиттерге кылган ниеттерин, кылган дуаларын, берген кайыр садагаларын Аллах таалам кабыл кылган болсун. Ушундай ынтымагыбыз өсүп өнө берсин. Мен ойлойм, ушуга чейин ушул Кыргызстанда ушул биринчи жолу болуп атат деп, ушундай 85-тер ынтымак общий ушул биринчи жолу болуп атат да. Андан кийинки муундарга дагы айтат элем да, ушундай кийинки поколенияларда баардык ушундай ынтымакка келсек, бир Кыргызстаныбызга бир жакшы бир кошумчабыз, бир Кыргызстанды бир өнүктүрүүгө бир жакшы бир кошумчабыз кошкон болобуз деп, ушул жигиттерге да чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Ошол кийинки августта өтө турган дагы ынтымагыбыз дагы жакшы өтсүн, бекемделе берсин. Көп ушундай кезигип туралы. Жигиттерге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Ниеттериңерди Аллах таалам кабыл кылган болсун. Эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Ошол таластык жигиттерге чоң рахмат. Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум. Жалпы достор, теңчтар, биз Көл районунан келдик. Ошол биз ушака келип, Москва шаарында ушундай Таластын 85-тери Жет областынын жигиттерин бириктирип ынтымакка чакырып аткан андан чоң сыймык болуп атат биякта. Ошол жигиттерге Алла ыраазы болсун. Ошо ар дайым эле ынтымагыбыз чачырбасын, ар дайым ушинтип бириге берели, көбөйө берели, эч нерседен кем болбойлу. Ошол ден соолук баарыбызга. Рахмат могу Таластын жигиттерине дагы. Ыраазы болсун. Но жигит турбай, нарындан келген нарынын коногу. Бул эртеден бери силерди күтүп атат, формасын кийип, алдагы оюндар бар да. Оюндарга дайынданып күтүп отур. Силер дагы формаңарды кийип, сартасыңар, буюрса формаңарды кийип чыккыла да оюнга. Оюндан Кудай калса дагы
Өнөрүбүздү көрсөтө берели. Дайынсыңбы оюнга? Даярбыз да. Болду, мынакей Кудай кааласа дайын экенбиз. Келди, бул өзүбүздүн жигиттерден да эме болуп коелу. Эртеден кечеден бери кызмат кылып жүрөт жигиттер. Алла разы болсун силерден. Алла разы болсун. Келгиле силер да бир жарылгылачы туугандарга. Неге кеч келдиңер? Калгандары гана деп айткылачы. Жок, жакшы. Молодцы жигиттер. Ушинтип келип, поддержка кылып, ушу инициативаны көтөрүп, колдоп бергениңерге. Ошо бизге эмне бири-бирибизге ынтымак, урмат, сый, Кудай буйрса алдыда дагы жакшы нерселер бар. Бул биринчи эле жолугушуу. Кудай буйрса жакшылыктарда жолугалы, ушинтип айтыңар марек болсун, бардыңар. Кылган дуаңар кабыл болсун, иншалла. Ошо келип, мына куш келипсиңер. Кудай буйрса мына оюнга катышкыла. Oyun oynап, gülüp, bir-birisi менен таанышып, пикир алмашып, Кудай буйрса. Дальнейший жакшы туган достордон болуп жүрөр. Ким гана билбесин, мына таанышып, эме болуп атабыз, эртең кудачок болуп чыгабыз буйрса иншалла. Бунун бардыгы ынтымак иретинде биз кылып аткан нерселер, ошол нерсеге бир түрткү дейм да. Таанышып, билишип, Кудай калса эртең бир семейный бир эме болуп калсак, кудачок болуп чыгабыз буйрса. Бул жигит да ошо биздин өзүбүздүн талаасынан чыган жигиттердин бири. Буну да кепке тарталы. Ассаламу алейкум. Туугандар, кош келипсиңер биринчи жана. Ошо баарыбыздардын ынтымак чайына барыңар чакырганбыз. Кудай буйрса жакшы. Алла разы болсун баарыбызга. Силер келгениңер силерге разы болуп, биз дагы. Ошо Кудай буйрса жакшы келечекте дагы азыр оюндар болот. Жакшы. Бүгүнкү күндү жакшы бири-бирибизди сыйлаган жакшы нерседен болуп, ынтымактуу болуп, мындан дагы ынтымагыбызды ашырып жүрө берейик жигиттер. Ошол кош келипсиңер дагы бир жолу. Алла разы болсун, анда жигиттер Кудай кааласа формаңарды кийгиле, оюндан жолугабыз, анда биз менен чогулгула. Алдыда кызыктар көп айлы буйрса. Бисмилла, мына балдар. Булар волейболдон кийин кызыгып, футболду ойноп кетишти. Негизи көптөн бери чуркабай жүргөн балдар талаага келгенде баягы таза абада чуркагың келе берет деген. Ошо бир тер чыгарып кетейин деп ойлошту окшойт. Бу жерде азыр нарындын балдары. Биринчи тайм бүттү. Биринчи тайм бүттү дейт. Нарындын командасы чүйдү утуп алды дейт. Молодец нарындыктар. Таза абада эт жеп, чучук казык арты жеп чоңойгон жигиттер да булар. Нарындын балдары. Алла разы болсун жигиттерге. Бисмилла, мына чемпион келет атпайбы? Кудай кааласа чемпион эме. Орун кут болсун биринчи месте. Биринчи месте алабыз. Пока болук. Зато утуп алыпсыңар го. Бул терби бул же суубу? Тер, Жа форма кийгениңде эле эме экен. Молодец. Оюн кандай болот? Оюн жакшы, сонун болот. Сонун погода сонун. Кимдер менен ойнодуңар? Чүй менен. Канча эзип алдыга? 1-0 менен уттук. 1-0 менен уттуңар. Күчтүү экен. Күчтүү экен, Негизи күчтүү экен, катуу экен. Негизи күнүгө эле минут ойнойсуңар да. Же ойноп турасыңарбы? Күндө ойнобойбуз, кээде ойноп калабыз. Молодец, утуп алыпсыңар. Жеңишти күтөбүз анда буйрса. Финал таластыктардын немелерин, байгелерин алып кеткиле буйрса. Аракет кылабыз буйрса. Бисмилла, мына көл менен таластын балдары чыгайын деп атыр азыр. Булар ошондо кайзы круг болуп калат. Булардан кийин кайра дагы бири-бири менен ойношу мүмкүн да. Азыр көрөбүз көлдүн балдары кыйынбы же таластын балдары кыйынбы, бирок көлдүн балдары постоянно футбол ойноп жүргөндөй го. Тепкендерине караганда, формаларына караганда көлдүн балдары катуу дайынданып келиптир негизи. Бирок таластын балдарынан деле жакшы нерселерди күтөбүз буйрса иншалла. Машалла, булар уже эреже менен баштаптыр оюнду. Бисмилла. Таластан көлгө. Машалла, мына оюн башталды Кудай кааласа. Булар как положено эреже менен оюн башташты. Машалла. Алла разы болсун жигиттерден. Көлдүн балдары 85 деген форма кийип жүргөн бала, негизи постоянно эле ойноп жүргөн бала көрүнөт. Негизи эле көлдүн балдары футболго жакын болчу да булар
Азыр биздин таластын балдарын ойбойуна койбой эле чарчатат окшойт. Айтышып атат. Таластарды утабыз деп. Молодец. Негизи биздин программада футбол оюну жок эле, бердем балдардын өздөрүнүн суроозу боюнча футболду ойноп кеттик. Негизи, балдар молодец. Ана көлдүн балдары ошо дайынданып келгендей эле бар. Анаке, ана постоянно ойноп жүргөн балдар да мынаке. Машалла. Булар биздин таластын балдарын азыр жөн эле утат окшойт. Таластын балдары пас бергенде үйрөнүшүп атат көлдүн балдарынан. Таксыр. Көлдүн балдары негизи эле кыйын экен. Биздин таксыр алдап койду. Ой, машалла, мынаке. Ана таластын балдар, анаке. Көлдүн баратасына гол аз калды кирип кетерине. Ойбой, көлдүн балдары баш менен сүзүп да ойноп коюшуп атат булар. Топ азыр таластын балдарында. Бир таластык бала көлдүк болуп ойноп аткан экен. Жакшы. Ынтымак оюну негизи өтө сонун болуп атат. Негизи бизде ошо 7 дубандын 85-жылкы балдарын чогултуп, ой, аз калды, гол кирип кете баштады. 7 дубандын 85-жылкы балдарын чогултуп, ынтымак иретинде чай уюштуруп, ушинтип спорттук оюндарын уюштуруп, анан будан нар жака ушинтип өзүбүз ынтымагыбызды бекемдеп, ойноп, ай сайын бир жолугуп, же 2 айда бир жолугуп, чай ичип турсакпы, бир эстафета уюштуруп алсакпы деген бир ой тилекте келгенбиз. Анан эми бакалаза шеринебиздин аягында ал нерселер дагы чечилет. Может, көлдүн балдары алып кетет шеринебизди, может, нарындын балдары алып кетет, же болбосо чүйдүн балдары алып кетет, иши ушул сыяктуу. Мына таксыр баш менен ойноп баштады уже. Машалла, көлдүн балдары негизи кыйын экен. Токтотуп бүт нары. Негизи таластын балдары да атаканы жакшы кылып атат көлдүн балдарына. Баш менен киргизип коет иштарды. Биздин универсал жигит волейбол десе волейбол ойной берет, футбол десе футбол ойной берет. Ручка болуп калды окшойт. Нургазы деген баратада турган экен жигит. Молодец. Ойбой. Чоң аренада ойногондой ойношуп атат булар. Углой болуп калган экен, мына таластын балдары углой тебишип атат. Опа, баш менен да секирип коет экен. Негизи оюн жакшы болуп атат. Эми бул жерде баягы профессионал оюнчулар болбогондуктан жана постоянно ойноп жүргөн балдарга биздин оюнубуз сайли алардын күлкүсүн келтирип атса керек, бирок биз үчүн бул өтө катуу оюн болуп атат. Көлдүн балдары атака жасап баштады. Бирөөдөн өттү, экинчисинен өттү, үчүнчүсүнөн пас берди. Алла разы болсун жигиттеримден. Таксыр прием менен теп. Таксырда да бир талай өнөр бар экен. Машалла. Көлдүн балдары менен таластын балдары ойношуп атат. Таластын балдары бул оң жака баратага тебишип атат. Көлдүн балдары сол жактагы баратага тебишип атат. Көлдүн балдары могу формачан, 85 деп форма кийип жүрүшөт. Таанатам күчтүүлөр утсун эми, оюн неге жакшы болуп атат. Главное достук оюну. Достук үчүн тынчтыкта сыйталашып ойношсун. Күчтүү утсун досум. Алла разы болсун. Спорт бул ден соолуктун булагы дейт го. Чуркап турса өзгө жакшы бул. Негизи айтсаңыз Чыңгыз мырза, ногу бизде бүгүнкү иш-чарада футбол оюндары негизи жок болчу, балдардын суроосу менен эле футбол уюштуруп берип койдуңар окшойт. Бул балдардын суроосу боюнча эле мындай эле чыста ден соолукка деп чуркап турсун деп. Алла разы. Бүгүнкү главный немеде оюндарыбыз волейбол,
анан аркан тартыш, кыргыздын оюндары, кол күрөш ушундайлар болчу да. Волейболду ойнодук. Аркан тартыш, кол күрөш оюндарын кылып бересиздерби же футбол менен чарчап калабызбы биз? Жок, азыр футболдон кийин балдар өздөрү суранышты, биз өткөзөм десек, бир аз чуркайлы анан кийин. Значит таркан тартыш, кол күрөш болот экен анда. Футболдон кийин азыр. Жакшы. Алла разы болсун Чыңгыз мырза. Негизи эле ушугул ынтымакты, ушугул чайды дагы эмне дейбиз, ушу 7 дубан 85-терин уюштуруп аткан эң бир чоңдон чоң салым кошкон эң биринчи ошо сиз Чыңгыз мырза. Алла разы болсун. Ишиңизге ийгилик. Буга окшогон инициативаларын дагы көптөн алып чыга бериңиз буюрса. Биз эми буга жөн эле себепчиз да, бул Аллахтын буйругу менен, ошо достордун, тыңчтардын колдоосу менен болот атат. Баардыгы буюрса бир кишиден эч келбейт. Жалгыз дарак барагын багымызда коёну деп коет. Жалгыз даракта кое эмес дегендей. Алла разы болсун. Таластын балдары жакшы ойнотуп время болуп калды. Негизи баягы профессионал оюнчулар болбогондуктан биздин балдардын катуу тердешип, шот 0-0 болду окшойт. Жакшы. Күчтүү сусундосуң. Рахмат Чыңгыз мырза. Ишиңизге ийгилик. Вакыт время болуп, азыр ворота алмашты. Шот пока 0-0 болуп турат. Таластын балдары да кыйын ойноп атат. Мен ойлодум эле, Көлдүн балдары биринчи таймда эле Таластын балдарына бир 2-3 голду киргизе берсе керек деп. Бирок Таластын балдары да мыкты жигиттер эргелип чыгышкан экен, Көлдүк балдарга атайын дайынданышып. Эки команда бирдей ойношуп атат. Хоп, бисмилла. Биздин Амир Сап өзү ойноп кеткен экен. Машалла, таластыктардын атакалары катуу болуп атат. Таластыктардын. Ой, гол кирип кетет экен эми азыр. Гол. Ой. Сырттан кетип калды дейт. Азыр таластын балдары угул өтөт. Ушуну оюндун жүрүшүндө биринчи таймда да таластын балдары угул өтөпкөн. Эми азыр дагы таластын балдары угул өтөбөйүн деп атат. Азыр баш менен бирөөсү киргиз таштаса эле. Оппа. Көлдүн балдары өстөрү тозуп туруп кайра баш менен тээп койду. Молодец жигиттер, жакшы ойношуп атат. Топ Көлдүн балдарында дагы деле пас сурашып атат. Көлдүн балдары ушу гол киргизерин аз калды окшойт. Негизи коноктор утsun деп мен Көлдүн балдарына эле балейт этип атам. Көлдүн балдары утуп кетсе экен деп эле. Оппа, мына келди го. Ой, угул тээп чытады. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахтан шүкүр, макталар болсун иншалла. Атайын 85-терге карынат, атайын уйдун этин алып иншалла. Коноктор тозуп атабыз иншалла. Союз да кунажы. Аллах Таала насип кылган, канча Аллах Таала ушуларга буйрган адамдар гана келип насип эткен оосуп, ансызып жагат иншалла. Аллага шүкүр, баары 85-терге салам иншалла.
Ассаламу алейкум жигиттер, чүйлүк туугандар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Баягы чакыруубузду эме кылбай келип бергениңерге Алла разы болсун. Кадамдарга гүл бүтсүн. Биз күттүк аябай силерди. Ошо куш келипсиңер. Чүйдөн келдиңер, өзүңөрдү тааныштырып, бүгүнкү болуп аткан иш-чара боюнча ой пикир бөлүшүп, ошол тууралуу. Сизге беребиз. Атыңызды айтып, өзүңүз. Ассаламу алейкум. Менин атым Рустам. Чүй областынан Беловодская айылынан 85-жыл колум. Биринчиден айтыңар майрек болсун. Бүгүнкү ушул болуп аткан майрекеге эмне дейм? Таластык жигиттерге, таластык классташтарга чоң ыраазычылык билдирем. Ушинтип жети дубанын жигиттерин чогултуп ынтымактын башын баштап аткандар үчүн. Жакшы, чет жакта жүрсөк дагы өзүбүздүн элибизде, жерибизде салынган боз үй, кичине болсо спорт жагынан кичине сергип, ойноп, ошол нерсенин баарын организовать этип эметкендерине чоң рахмат. Ошол, рахмат. Алла разы болсун, чоң рахмат. Бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Өткөндө биз өзүбүздүн жыйында да айттым эле. Негизи эле бул инициативанын башы чүйлүк балдардан чыкты. Алла разы болсун силерге. Ошо Кыргызстандагы жана жети тубанды чогултуп чыккан ошо чүйдүн балдары болду. Ошолорго Алла разы болсун силерге. Негизи ошолордон келип чыгып атат да бул идея делечи. Анан ошо Москвада баягы негизи эле бул нерсени биз биринчи кылышыбыз керек болчу экен да. Баягы жөн эле иш менен алек болуп жүрөрбү, алыс жерде жүрөбүз. Мусафир жолунда достошкон достор бул өтө бекем достор болот экен да. Кудай кааласа эми достошо турган эле убагыбыз келди. Буюрса Кудай кааласа мындан кийин жегижат болуп, катташып, Кудай кааласа кула сөйөк болуп, бул ошондой тарихте эле бул ынтымак жай Кудай кааласа. Кел, сизден болсун. Алейкум ассалам. Менин атым Арслан. Биз да ошо Беловодскийден Рустам менен чогуу бакыт болуп келдик. Бүгүнкү аябай сонун күндү тандаптыңар, айтыңар майрек болсун. Ушул күндө ушундай жакшы ынтымак болуп атыптыр, жакшы. Эң сонун Алла разы болсун силерден. Анан Беловодскийде башталган, Беловодскийде эле эмес, өзү чүй ынтымагы баштаган экен да. Анан биз да ошо биякта жүрүп, ошолорду көрүп аябай мындай сүйүнүп, кандайдыр бир жакшы сезимдер пайда болду да. Анан бияктан да Кудай буйруса силер ушинтип атасыңар, ушундай мындан ары да мындай цепная реакция болуп кетсин, башка шаарларга, башка шаардын 85-тери ушинтип чогулуп, ынтымакка келип, ушундай мындай мааракелер көп боло берсе, ортобузда баягы болгон ынтымагыбыз өркүндөп, өрчүп, дагы бир жакшы башка дагы башка ийгиликтерге, башка бир уровеньге өтөлү 85-тер эң сонун нерсе болуп атат бул. Мен өтө кубанычтамын. Болуп турсун ушундай нерселер. Кийинкисин дагы бир пландаштырып, дагы бир ушундай встреча кылып, кийинкисине башкача масштабта, башкача бир оюндарды уюштуруп, дагы бир нерселерди кылып, ушинтип өркүндөй берсин ынтымагыбыз, Ошо Алла разы болсун силерден. Жигиттер, чоң рахмат. Алла разы болсун. Негизи эле бул силер айтып атпайсыңарбы? Бул нерсе керек экен да. Сыртта жүрө эле жөн эле азыр бири-бирибизди таанып, тааныша турган убак. Анан негизи азыр сен айтып атканың деле туура, биз деле ошол тарихте да. Баягы бири-бирибизди таанып, ушул эстафета сыяктуу болуп, может бир айда бир жолу же 2 айда бир жолу ушинтип область болуп, как шерне катары кылып, бири-бирибизди жакындан таанып, ушул тарихте кылып атабыз. Анан баягы таластар биринчи уюштурганда спортту негизи көп кылбайлы деп ойлогонбуз. Анткени жети дубан баардыгы спорт түшөбүз да, жети дубанын эли спортту бири-бирибиз менен эмоция калтырып, бир ушундай балдар болуп кетпесин деп, чай үстүнө көбүрөөк маалыматташалы деп, ошон үчүн спорт оюнун көп киргизгенбиз. Ага болбой эле баягы спорт сүйгөн жагы спортко кетип калабыз. Жолугушууларга Кудай кааласа. Эми ушул нерсебиз эстафета болуп уланып кетеби же кетпейби, эми аны Кудай кааласа кечке тойдун немесинден кийин билинет. Кел бул тууганга да сөз берели, өзүң тааныштырып. Атым Бакыт, 85-жыл колум, чүйдөн, Беловодскийден. Айтыңар майрек болсун. Ушундай уюштурган оюн эмелерге мындай, кандай десем, ынтымакка рахмат. Ушинтип эле улана берсин, жакшылык болсун, ушундай эмелер эле да. Ошо, рахмат.
Алла разы болсын жигиттер, Кудай кааласа. Рахмат силерге да биз менен болгула, Кудай кааласа. Алдыда дагы аркан тартыш ойunu бар, кол күрөш ойunu бар, ошого дайындангыла буйруса, Кудай кааласа. Алла разы болсын жигиттер, кадамыңарга күлүп өтсүн. Коштошпойбуз, Кудай кааласа. Биз менен чогулуңуздар, Кудай кааласа. Алдыда дагы мындан мешпетер кызыктуу оюндар бар. Чогулгула биз менен 85тер. Кудай кааласа, мына аркада өзүңөр көрүп аткандай, уже бөлөк oyunun, sportun bölük bir türüne bet alıp başladı jigиттер. Бұл Кыргыз ата бабаларыбыз ойнап жүргөн аркан тартыш. Бул дагы өтө бир эмоционалдуу бир укмуш оюнда. Бул дагы азыр кыйкыр кызуучу болот. Негизи ушул аркан тартыш оюну болуп атканда мындай көп эмоциялар чыгат да, кыйкыргы өкүрүктөрчү. Азыр бирге болобуз, ошону көрөлү Кудай кааласа. Азыр башталып атат Кудай кааласа. Эң бир кызыктуу оюн. Негизи буга чейинки оюндар деле кызык болду. Волейболда кызык болду, футболда кызык болду. Эми бул аркан тартыштын кызыкчылыгы бул өтө бөлөкчө да бул эми. Кудай кааласа азыр чүй бир, нарын бир болуп атат окшойт. Чүй бир, нарын бөлөк болуп атат. Негизи эле 7 дубандын балдары чогулуп, 7 дубандар ушугуну ойнозок сонун болмок. Тилекке байланыштуу, шартка байланыштуу деп айтабызбы, эмне деп айтабыз? Берде Талас, Нарын, Көл, Чүй, 4 эле област чогулуп атат. Ошо Жалал Абад шаарындагы 85терди да чакырабыз буюрса. Жалал Абадтан келише албай калды. Оштун туугандары келише албай калды. Билбейм эми, бир себептери бар чыгар. Бирок биз аябай дайынданып күттүк эле. Буюрса бул сол тарапта тургандар, бул нарындык туугандар. Оң тарапта тургандар чүйлүк туугандар. Көлдүк туугандары менен Таластын туугандары дайынданып атат окшойт. Мына өтө кызык башталды. Могул машинаны тартып жүргөн жиптерди алып келишкен экен. Эми азыр буну 3 коюшпаз болду. Бул жагында 5 жигит, бул жагында 5 жигит. Ойбой, бул оюн өтө кызыгына кирип баштады. Кудай кааласа. Таластын жигиттеринен Алла разы болсун. Алла разы болсун. Разыбыз. Башталды Кудай кааласа. Мына кетти, ошо чытырап кетти, үзлөйүн деп кетти, бул чытырап кетти. Мына нарындын балдары. Чучук казы карта жеп жүргөн балдар да, мына нарындын балдары. Машалла, мына нарындын балдары утуп кетти. Бул 2 тайым экен. Эми нарындын балдары, конечно, булар чучук казы карта жеп чоңойгон балдар. Чүйдүн балдары деле здорово экен, бирок азыр эми экинчи чечүүчү тайым буюрса. Чечүүчү тайым. Таластын бир баласы мыкчыкер келип үйрөтүп атат чүйдүн балдарына, мындай кыласыңар деп. Оюн башталды. Бисмилла. Мына башталды. Ой, чытырады. Мына. Бул өзү жипте сыр бар окшойт. Ошо жиптин бир жагы тайгалак деп, бир жагы жакшы экен. Ошондуктан ошо жиптин кайсы жагы жакшы болсо ошол жактагы адамдар утуп кетип атат. Негизи күч бардыгында эле бирдей эле экен. Тайым болуп атат буюрса. Решающий тайым болуп атат. Негизи бир-бир. Нарындын баласы дагы, нарындык балдар дагы бир жолу тартып кетти. Чүйдүн балдар да бир жолу тартып кетти. Эми бул решающий партия болуп атат буюрса. Мына башталды. Ойбой, айттым го, булар бардыгы эле ошо болбой эле нарындын балдары утуп кетти. Негизи
Негизи нарындын балдары чучуктары толо, кара күч балдар да булар. Күчтүү жүзөңүзмү, күчтүү жүзөңүн. Бул решающий ошондо? Я, чике, решающий була. Буйрса мына. Бул решающий мынаки. Болбой эле нарындын балдары алып кетип атат, болбой эле нарындын балдары. Машалла. Алла разы болсун. Жакшы, нарындын балдары. Негизи нарындын балдары мыкты экен. Молодец, нарындын балдары. Бул жан команда мынаки Көл менен Талас. Көл Талас мынаки. Бисмилла, башталды. Оппа. Ойбой. Мына. Ой, Көлдүн балдары да кыйын экен. Көлдүн балдары, Таластын балдары. Машалла, Көлдүн балдары. Молодец, Көлдүн балдары. Молодец. Мен вообще күтпөдүм эле буну. Таластын балдары сүйрөп кетсе керек азыр деп атат элем. Көлдүн балдары вообще молодец. Алла разы болсун. Куда каласа мына Нарын менен Көл бул почти что финалда, мына финалдык беттеш болуп атат. Эки уткан команда. Нарын Көл. Азыр булардыкы өтө салгылашуу катуу болсо керек эм. Машалла, оюндарына береке. Ана кетти. Көлдүн балдары. Көлдүн балдары кыйын экен. Көлдүн балдары, ой, машалла. Көлдүн балдарынан көп нерсени күтсө болот экен. Өтө таң калтырып атат Көлдүн балдары. Молодец. Алла разы болсун. Молодцы. Эми азыр жеңилгендер биринчи, экинчи орун буйруса белгиленди. Эми 3-4 орун. 3-4 орун. Талас Чүй. На. 3-чү орунду талашып атат буйруса. Талас Чүй. Таластан да здоровый балдар чыгып тур, бирок башталды. Чүйдүн балдары утуп кетти. Аллах разы болсун, чүйдүн балдары утуп кетти. Биринчи орун Көлдүк балдар болду окшойт. Экинчи орун Нарындын балдары, үчүнчү орун Чүйдүн балдары, төртүнчү орун Таластын балдары. Ынтымагыңарга береке, Алла разы болсун. Аркан. Биринчи жакшы, Алла разы болсун. Анда эмесе биринчи орунду алгандардан сөз кепке тартсак, уткан адамдардын бир эмоциясын бөлүшүп кетсек анда. Жеңиш кут болсун. Рахмат. Силерде мындайды күтпөдүк эле, тим эле КамАЗ менен Жигулини сүйрөгөндөй эле тыркап сүйрөдүк. Күч бирдиктер ага. Күч бирдик. Эмоция менен бөлүшүп кетчи. Эмоция бүгүнкү абдан жакшы. Уюштуруучуларга чоң рахмат. Ушундай Кыргыздын улуттук оюну, аркан тартыш, футбол мындай жакшынакай уюштурганына аябай ыраазы болуп турабыз. Мындай айтканда сүйүнүчтөн сөз чыкпай атат да, толкулдан. Алла разы болсун, кош келиңер. Эми футболдон да уттуңар болуш керек, Футболдон 2 алдык. Футболдон 2 алдыңар. Футболдон 2. Аркан тартыштан 1 алдыңар. Аркан тартыштан 1 алдым. Алдыда дагы кол күрөш оюндары бар. Ийгилик анда силерге. Алдыга чыга бергиле. Бирок командой игройду, командой эмеден почти бирге кетип чыгып баратат окшойсуңар. Ийгилик. Рахмат силерге. Дагы бир улуттук оюнубуз
Кол күрөш болоюн деп атат. Кол күрөш. 80 килограммга чейинкилерди чакырып атат. 80 килограммга чейинкилер. Анан 80 килограммга чейинкилерди чакырып атат. Анан 80 килограммдан жогору дагы бир болот окшойт. Куда каласа көлдүн тургуну келип атат. Болор. Жок, 70ке чейин. Ана 80-90 Көлдүн жигити менен Көлдүн жигити менен нарындын жигити. Көлдүн жигити менен нарындын жигити мынакей. Бул тала түстө шарт баягы талапка жооп берилер деген эмес, бирок ошондо дагы аракет кылып нарындын тургуну, көлдүн тургуну. Көлдүктөр негизи алда кетип барат. Нарындык. Нарындык туугандар чучук казык арты жеп, чучуктары толгон туугандар булар. Кегиле, андан кийин дагы кайзыбес таластыктардан чыккыла. Хамид кел чыкпайсың, астагфирулла. Таластыктардан. 70тен толголор бар. Хамид такыр. Мына шейх келип атат, шейх. 70тен рушема тарамыш бул. Шейх. Кел. Толголор болду, карман көрөк толголор болду. Эстафета бек эмне? Чемпионлар бар, уткан бул тигала да бирөөнү утса болданда ал бериш керек. Мына жана уткан Турдакун нарындын жигити, Таластын жигити. Уткан болду. Таластын жигити. Мынакей. 2 3. Машалла, бул эко. Машалла. Көтөрдү. Хамид таксыр. Бул Таластын баласы. Таластын баласы жеңишке жетти дейт. Чүйдүн балдары. Мейлі чүй, нарын, көл чыгыргылы. Жоқ, мейлі чыгырдын. Кел. Чыгырдын. Бул жерде чүйдүн баласы, көлдүн баласы болуп чыгып атат. 1 2 3. Чүйдүн баласы, көлдүн баласы. Көлдүн баласы утуп кетти. Көлдүн баласы утуп кетти. Ошондо получается бирди Хамид калды.
Bir Турдакын алып кетет. Менен ок жок алганда мындак туткан да. Дот, турдакын Бирөө деле уткан. Жок. Уткан бириле жолу да паспортуна чыгарып беришет. Менен чыгарып кой. Урган болсо, вот анан да бирөө урган жеңүүчүнү аныктап атат. Жеңүүчүнү аныктап атат. Нарындын баласы. Так, нарындын баласы. Чүйдүн баласы экен. Нарын чүй. 1 1 2 3 Нарындын баласы жеңишке жетти. Нарындын баласы. Бул кайра чакырып атат. Кайра чакырып атат. Кайра чакырып атат. Мынаки таластын баласы менен нарындын баласы. Хамиттин учениги күрөшүп атат. Бул күрөш дагы бир кызуу бирдеке жаратып атат окшойт. Өзүндө Sen uzunluğunda bir kıska. Metr var mı metr? Бул жерде жеңүүчүлөр аныкталган. Булар ошо өздөрүн сынап көрөлү деп күрөшүшүп атат. 1 2 Ошо спорттун жүрүшүндө суранып кетет элек. Ошо Московский областта эмгектенип жүргөн 7 дубандын 85-жылкы жигиттеринен бул курубузда болбосо кийинкисинде ошо бизге кошулушуңарды суранып кетебиз барыңардан. Бул жерде нарындын баласы жеңишке жетти. Короче, бул 70 килограммга чейин күрөштө. Биринчи. Экинчи Бурдакын мырза, үчүнчү Эрниз, төртүнчү Бакыт. Полчаулар. Эми 70 килограммдан өйдө чакырып атат. Бул нарындык жигит аябай спортко аябай берилген жигит экен. Бул эки веске күрөшүп түшүп атат. Бул футболду да ойноду, волейболду да ойноду, аркан тартыштагы, эми кол күрөштү дагы. Так, нарындын баласы, таластын баласы. 70 вестен өйдө 90го чейинкилер. 70тен өйдө 90го чейинкилер. Баштада жерек бар, жеңгениңер көтөрүп байлам коюңар билсиңер. Bir top olmaz. O da güzel oldu, güzel oldu. 1 2 3 Таластын баласы жеңишке жетти. Эки таластык бала. Эки таластык бала чыкты. Эми күч сынашып көрүшөйүн деп атат. Оюн кызуу жүрүп атат. Бул таластык, бул бала кыйын экен. Таластык бала кыйын экен. Так, нарындын баласы. Таластын баласы. Таластык бала кыйын экен. Калыса тур. Бул жерде чүй талас. Чүй талас. Онда негизи монда жүрөт. Жок, эми стол алып коюп коюп. Андай жакын. Чүй талас. 1 2
О, жетілас. Ой, машалла. Таластың баласы қиын екен. Geliyor gelirse 15 arkadaşlarım. Sana bir sigara. Bu nasıl bir problem oldu? Бұл жерде нарынның баласы менен чүйдің баласы. Нарынның баласы менен чүйдің баласы күрөшүп атат. Ой, нарынның баласы жеңишке жетти. Эки нарынның жигити. Машалла, көк кепка. Нарынның жигиттер. Алла разы болсун жигиттерге. Allah razı olsun. Arslan. Aslan Talas Narın. Talas birinci orun 90'a çeyinkilerden. İkinci orun, üçüncü orun Narın alıp gitti. Allah razı olsun. Oyun жақсы oldu. Bolgollar var mı? Bolgollar. Jigitler kakasından gel. Çüytünde ballar. Bolgollar gördüğümden çok. Valba oyun başlayla. Эми кезектеги оюнга көңүл бурат экенбиз. Биринчи орунду багындырган 70ке чейинки кол күрөштөн тоже таластык болуп кетти. 90га чейинкилер тоже таластык болуп кетти окшойт. Аллах разы болсун. Мына кезектеги оюнубуз балдар оюнга тойбой биринин аркасынан бирин ойношуп азыр уже как положено область болуп бөлүшүп ойноп баштаптыр. Берде көлдүн балдары анан чүйдүн балдары экен. Көл чүй ойношуп атат. Пока оюн жаңы эле башталды. Пока жеңүүчүсүн эч кандай аныктала элек. Айле алдыда дагы Таластын командасы бар. Нарындын командасы бар. 4 команда. 4 команда булдан азыр жеңүүчүсүн аныктайбыз буюрса. Молодец мына көлдүк туугандардан бөлөк эч кимди кошпой. Ой, жакшы оюндар болду. Бул жерде баса белгилеп айтып кетчү нерсе көлдүк туугандардан өзүбүздүн аяш уулубуз уже биз менен волейбол ойноп атат. Атасы менен келип, чужой эч кимди кошпойбуз, биз өзүбүз эле көлдүктөр эле болоюк деп баласын кошо ойнотуп аткан экен. Жакшы көрүнүч, өтө жакшы көрүнүч. Белгилеп айтып кетчү нерсе негизи ынтымакты түзүп аткан Таластын балдары. Анан бир эле ушу Московский областагы Таластын балдары эмес, даже Якутияда жүргөн балдарыбыз бар, Питерде жүргөн балдарыбыз бар. Кыргызстанга иш менен кетип калган балдарыбыз бар. Кыргызстан, Москва каттап жүргөн балдарыбыз бар. Ошо баардык Таластын 85 балдарынан ыраазычылык айтып кетем. Ошолор өздөрү келбесе дагы ошол ынтымакка салымдарын салып ошондой кылып кетишти да. Бул айтып кетчү нерсе. Аллах разы болсун. Көлдүк балдар подача берди, чүйлүктөр тозуп атат. Мынаки экинчи полядан чабып атат. Ана көлдүктөр. 3-кө ойношуп, как положено, жакшы оюн болуп атат. Топ сетка болуп калды. Сетка линия болуп калды, бирок оюн боло берет окшойт. Молодец. Мына буга чейинки ойногон оюнда көлдүн балдары, чүйдүн балдары ойношту. Көлдүк балдар 2-0 эсебинде чүйдүн балдарын утуштур. Эми азыр Нарындын балдары менен Таластын балдары оюнга чыгышты. Эми булардын оюнуна күбө болобуз. Дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе. Өзүбүздүн аяш уулубуз уже аталарына судить этейин деп атат. Жакшы. Мына оюн башталды буюрса.
Бисмилла дегенде эле Нарындын балдары алдыга чыкты. 1-0 эсебинде. Шот 1-1 болуп калды. Негизи эле волейбол оюну жанагыда бир болду эле. Волейбол оюну ушу менен жыйынтыктоочу оюн бүгүнкү күндүн эсебинен. Буга чейин кол күрөш болду, аркан тартыш болду, футбол болду. Ушу волейбол менен жыйынтыктайбыз буюрса. Жеңүүчүсүн тандайбыз, сыйлыктарды беребиз. Бут менен да ойноп атат таластын балдары. Таластын балдары кыйын. Ата токшойт. Кудай кааласа булардын да азыр бир нече мүнөттөн кийин жеңүүчүсүн аныктайбыз. Нарындын балдары подач берип атат. Ассаламу алейкум тууган. Биринчиден учурашып алалы. Бул сырттагы адамдын ой пикири керек болду бизге, ошон үчүн сизди кадрга тартып атабыз. Бул жерде болуп аткан нерсе башынан болсун түшүндүрүп кетейин. 7 дубандын ушу Московский областта жүргөн 85-жылкы балдарын чогултуп, таластын балдары ынтымак чайын уюштуруп, баягы достошуу, таанышуу иретинде ушул жерге бүгүн ынтымак чайына чакырган экен, Кудайдын улуу күнү. Ушуга бир сырттагы адамдын ой пикири керек болду да. Ошого өзүңүздү тааныштырып, кайсы жерден болобуз, бул кылып аткан как шеринеби же бир ынтымак чайыбы 7 дубандын арасында Москвада бир поколенияда, по-моему, биринчи жолу өтүп атат да бул нерсе. Ушул нерсеге сиздин ой пикириңиз ошол менен бөлүшүп кетсеңиз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум сизге. Сизди мен куттуктап кетким келет. Бардык кыргызстандыктарды сиздерди курман айтыңыздар менен. Биринчи уюштуруп аткан ишиңиздер үчүн биз абдан кубанычтабыз. Ошого окшош иштер, ошого окшош ойлор, пикирлер бизге көбүрөөк болсо жакшы болот. Себеби биз кыргызбыз биринчиден, экинчиден мекенибизден, туулган жерибизден алыспыз. Кандай болбогондо дагы өзүңүздөр көрүп турасыздар азыр. Бул кандай жүрөк адамдын бири-бирин көрүшүп турсак, жүрөккө абдан бир ишеним, эртеңки күнүбүздү жана башка күндөрдү бала чакабыз менен тааныштырып турсак, биз кыргыз экенибизди унутпайбыз, мусулман экенибизди унутпайбыз. Ошондуктан бир гана сиздер ушул ишти баштап берсеңиздер, калган башка жылкылар 86-лар болобу, 87-лер, сиздердин илиңериңиз жана башка адамдар улантып кетсе, мен абдан кубанычтуу болом. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Өтө мындай мотивация бере турган жакшы сөз сүйлөдүңүз. Негизи эле ошо уюштуруп аткан ошо таластын балдары, ал жигиттерге эмне демекчисиз? Эми таластын балдарын билебиз да. Спортсмен балдар болот, акылды иштөө, кыргыздын намысын коргогон балдардан иншаллах кыргызды вообще кыргызстандыктарды коргой турган балдарын деп ишенебиз. Алла разы болсун. Ошондой үмүттөбүз. Кудай кааласа иштериңиздерге ийгилик, силердин баштаган ишиңиздер улансын, өрүссүн, өркүндөсүн. Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен өзүм атым Бекназар, Каралжадан болом. Көчүп келгенибизге, Москвага көчүп келгениме 2 жыл болуп калды. Вообще Россияга көчүп келгеним 2003 жылдан бери Россияга көчүп келгем. Алла разы болсун, Бекназар тууган. Чоң рахмат, келип турула. Рахмат. Ассаламу алейкум. Кудай кааласа финалга да аз калды. Азыр чүй менен таластын балдары оюну баштады. 3-чү орунду талашып атат. Буга чейин таластын балдары менен чүйдүн жок, Нарындын балдары ойногон, Нарындын балдары утуш алган. Азыр 3-чү орунду чүйдүн балдары менен таластын балдары талашып атат. Оюн кечтеп баратат. Чыканак менен ойношуп баштады булар. Оюн кечтеп баратат. Камарлар да чагып атат. Бирок булар эчтекеге карабай жатат. Оюн кызуу жүрүүдө. Таза аба, жаратылыштын койнунда. Сонун сөз менен айтып жеткиздиз да.
Aka ушул жерди мурдатты. Негизи жакшы оюн болуп атат. Мен чүйдүн балдарына болейт этип атам негизи. Эми таластар уюштуруучу болуп аткандан кийин булар баягы калп эле жеңилип берип койсо деле болот. Поле. Конечно, поле. Поле. Оюндун жүрүшүндө эле чүйдүн балдары катуу баштады. Жанагыдан падачалары өзгөрүлдү, катуу ура баштады. Уже бир талай узакка өтүп кетишти булар. 6-1 эзебинде жеңишип атат чүйдүн балдары. 6-1 эзебинде жеңишип атат. Молодец. Ана. Булар уже профессионалдардай оюн баштады уже. Дээрлик бир 2 минуттан бери түшпөй. Поле болуп калды. Ой, таластыктар чалабагыла бергиле. Конокторду сыйлагыла. Жакшы оюн болуп атат. Экиден чабайын атат. Топ өттү, чабыш керек. Жеттик буюрса биринчи орунду талашып атат. Көл Нарын биринчи орунду талашып атат буюрса. Биринчи падача Көлдүн балдары берди. Нарындын балдары ойноп атат. Өттү. Ой, молодец. Нарындын балдары оппа дегенде алдыга чыкты. Билбейбиз эми экөө тең конок команда. Экөө тең конок команда болгондон кийин эч кимден тарта албайбыз, күчтүү болсун буюрса. Күчтүү болсун. Шот пока 1-1. Такаласа. Нарындын балдары падача берип атат. Бисмилла. Жакшы, Кудай кааласа. Азыр бир нече мүнөттөн кийин Кудай кааласа булардын дагы биринчи орунду ким алды, экинчи орунду ким алды, Кудай кааласа аныктайбыз. Ушул оюндан кийин анан кийин сыйлыктарды тапшыруу аземи уже бүгүнкү иш-чарабыздын аягына деле келип жетип баратабыз. Атак жакшы. Сый урматта, жаратылыштын койнунда сизин бизин болуп, спорт оюндарын ойноп, эттен жеп, самоордун чайын ичип, негизи жакшы күн, Алланын улук күнү бүгүн. Негизи дагы бир баса белгилеп айтып кетчү нерсе, бул Талас обласы ушул иш-чараны уюштурабыз деп булан бир 1,5-2 ай мурун эле числону белгилеп алганбыз. Алланын буйругу менен биздин ошо белгилеген числобуз эң улук күндөрдүн бири ошол Курбан айтка туш келип калды. Ошон үчүн биздин бул кылып аткан иш-чарабызга бир эле биз эмес, мен ойлоп койдум, ошо Алла Таалам да ыраазы болот деп окшойт. Анткени сыртта жүрүп жөн гана ошо иш анан дагы эмне бөлөк бир нерселер менен алек болуп жүрөрбөстөн достугубузду бекемдеп, жети дубандын элин чакырып, өзүбүздүн поколениядагы теңтуштарды таанышып, мындан кийин тааныш болуп жүрөлү деген бир таристе. Негизи жакшы нерсе да бул. Негизи жакшы нерсе. Азыр эми биринчи, экинчи орунду талашып атканда сайли серьезныйраак оюн болот. Аны баардыгыбыз эле билебиз. Ким эле биринчи орун болгусу келбесин. Ошон үчүн бирке эмоционалдуу, ызычуу ушундай бир оюн кызыктуу болот да.
бир нече мүнөттөн кийин биринчи орун ким экен, экинчи орун ким экен белгилейбиз. Көл менен Нарын биринчи орунду, экинчи орунду талашып атат. Эми биринчи орунду талашып атат. Утканы биринчи орун болот, утулганы экинчи орун. Үчүнчү орун, төртүнчү орун уже белгиленип калды. Үчүнчү орун Чүйдүн балдары болду. Төртүнчү орун Таластын балдары болду. Ынтымак оюну жакшы өтүп атат. Буюрса. Assalamu alaikum, урматтуу жамаат, теңдештер, курдаштар, достор. Кудайдын буйругу экен, бүгүн жакшы күн болду. Чогулуп, таанышып, ынтымак куруп, ойноп, күлүп, жакшы жазалык деп ойлойм. Анча-мынча бизден кемчиликтер болсо кечириле, бул баягы биринчиси экен. Анан ушу силерге келип берген силерге чоң рахмат. Алла ыраазы болсун силерге ушинтип биздин ынтымагыбызды колдоп, ушуну жерге калтырбай келип бергендерге. Ушул жерде уюштуруп, ушун баарына тикесинен тик турган өзүбүздүн жамаатка да ыраазычылык билдиребиз. Анан ошо ойын боюнча, оюнда кичине биз баягы эстелик катары болсун деп кичине мактоо баракчаларын жаздырып койгонбуз, дипломдорду. Ошолорду тапшырып коюуга уруксат этиңиздер, үчүнчүсүнөн баштап берсең. Андан эмес 3-даражадагы Чүй обласы бул кайсы кан тартышуу боюнча 1985-жылкы эр азаматтар арасында ынтымак, достук, биримдик жана жыйынында аркан тартыш боюнча 3-даражадагы диплом менен Чүй облусу сыйланат. Бир 1985-жылкы эр азаматтар арасында ынтымак, достук жана биримдик жыйынындагы аркан тартыш боюнча мелдеште 2-даражадагы диплом менен Нарын облусу сыйланат. Ошондой эле 1985-жылкы эр азаматтар арасында ынтымак, достук жана биримдик жыйындагы аркан тартыш боюнча мелдеште 1-даражада диплом менен Ысык-Көл облусу сыйланат. Ана ошондой эле кол күрөш боюнча 70 кг салмакка чейинки жигиттердин арасында бизден ушу неме Талыс мырза тапшырып койсун, 70 килога чейинки 3-даражадагы дипломдун ээси Мамбетов Эрнис. Ысык-Көл. Алты жигиттен. Экинчи даражадагы ушундай эле диплом менен сыйланат Санчиев Турдакун, Нарын обласы. Ушундай эле диплом менен сыйланат 1-даражадагы Бешкемпиров Хамит Таксыр. Килограммга чейинки салмактагы кол күрөш жыйыны боюнча ошо 90 килограммга чейинки салмактагы 3-даражадагы диплом менен Жунушалиев Калысбек сыйланат. Чүй. Диплом. Ошондой эле 90 килограммга чейинки салмактагы 2-даражадагы диплом менен Мамбет Садыков Арслан сыйланат. Нарын обласы.
Жана биздин ушу 90 килограммга чейинки салмактагы чемпионубуз 1-даражада диплом менен Чокморов Рамис мырза сыйланат. Талас обласы. Allah razı olsun. Так, андан кийин келе ошо кызыктыруучу сыйлыктар арасында 80 килограммга чейинки салмакта 1-даражада диплом менен Алмамбетов Марат мырза сыйланат. Талас обласы. Сыйлык Так, 90 килограммга чейинки салмактагы ошондой эле кол күрөш боюнча 3-даражада диплом менен Мураталиев Айтназар мырза сыйланат. Талас обласы. Ошондой эле биздин эң негизги оюнубуз деп саналган бүгүнкү неменин жыйындын волейбол оюну боюнча 3-даражада диплом менен Чүй облусу сыйланат. Ошондой эле волейбол оюну боюнча 2-даражада диплом менен Ысык-Көл облусу сыйланат. Эми негизги ошо 1-орунду алган биздин чемпиондорубуз волейбол оюну боюнча 1-даражада диплом менен Нарын облусу сыйланат. Чемпион Нарын обласы. Allah razı olsun. Жигиттер эми ушу баягы өзүңөрдүн жамаатыңардын атынан эмес, өзүңөрдүн атыңардан эмес, ушу бир областтын атынан келип атасыңар. Буюрса бул баары ошо интернеттен, ютубтан көрүп, кийинки дагы ошо силердин жамааттын, ошо областтын башка жигиттер дагы ошо жыйынга ынтымакка кошулуп, ынтымагыбыз мындан да кеңири болуп, күрөгүбүз чоңоет деп ишенем. Ар дайым ушундай бир муштунда түйүлүп жүрө берели, кыргыздын жигиттери. 85 Өмірдің көп қойсаңы қызықтың алды бәрі қарап тұрсам тағы достарым өмір сәні аман болсын бәрі жүрегім менің молодой достарым менің золотой бауырларым бар дорогой пақшықы ғажап қой жүрегім менің молодой достарым менің золотой дорогой, пашка ғажап қой. Аман болып бәрің, жабырқамай жаның, таусылмасын әнің, құрбы құрдастарым. Қуанышқа орай, арамыз ажырамай, билейікші кәне, аса оппа. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, пақшықы ғажап қой. Жүрегім менің молодой, достарым... Минашшайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun bike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamu alel mursalin. Velhamdülillah. Kıldık taksir dua koy. Amin. Amin. Çeksiz maqtovlar Allah'a ana olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Şol jigitler çoğun rahmat, Allah razı olsun. Şunuzdan жазбайлы азыр турган айткандай биз билген эмес элек дейт да ушул зат экен. Акыйкатта Аллах Таала каалады да ушул күндү. Бул жөн күн эмес да. Бир эң жакшы бир күндөрдүн бири да. Ушул ишибиз эми аягына чейин ынтымагыбыз ушул жакшы болот деп бир ишенем да. Аягына чейин жакшы болот, бир элге жерге жарап эме ынтымак алып келип атабыз. Ушул ынтымагыбыз аша берсин, өсө берсин, өнүгө берсин. Кийинки муундарыбызда көрүп ушул биз кылган нерселерди ушу кийинки жаштарыбыз да кылсын, ынтымактуу бололу. Кыргызстаныбызда жалпы эле мусулман туугандарыбызда баардыгы эле жер жүзүндө тынччылык болсун, токчулук болсун, ынтымак болсун, тынч болсун да элдерчи. Ошол таластык бир туугандарга чоң рахмат, Аллах разы болсун. Силерге дагы жакшы оңорго, өмүрүңөргө, ден соолуктарыңарга берекесин берсин. Бөтөн жерде жүрөбүз. Ушу аман эсен баарыбыз түгөйү боюнча кайталы, ушул ынтымакты дагы өстүрөлү, дагы чоңойтолу. Ошо баардыгыңарга чоң рахмат, Аллах разы болсун. Аябай разыбыз. Ушуну дагы улантканга биз дагы даярбыз иншалла, Кудайым буйрса. Аябай разыбыз. Дасторконуңарга берекесин берсин. Баары жакшы болду, ойдогудай болду. Баягы ушундай нерсени күткөн эмес элек, бирок аябай жакшы болду да. Аябай жакшы деңгээлде өттү. Анан ушул болуп аткан, ушул дагы эми YouTube'га чыгат, эми дагы көргөн бир туугандар болсо, баягы ынтымакка кошулам деген бир туугандар келет деп ишенем алардын баардыгына иншалла, Кудайым буйрса. Ошол жакшылык эле болсун, чоң рахмат, Аллах разы болсун. Allahümme salli ala Muhammed, elhamdülillahi rabbil alemin, bi rahmetike. Amin. Cin tutuşu söz, şeyhke bir iki söz verirler, cin şeyh. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Butkul alam jaratkan Allah Ta'alaga maktullar, şükürler, Peygamber Resulullah sallallahu salavatlar olsun. Allah Ta'ala uluk, Allah Ta'ala rayimdü, merimdü, kechirimdü, borker. Çapadan жалгыз Allah Ta'ala şerigi жок ешкимге muhtaç эмес. Ошол турган Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди, мүмкүнчүлүк берген адамдар гана ушул жерде тура алды. Аллаху акбар. Сиздердин келгениңиздер биз үчүн ачылыш болду. 85тер башыбыз бирикти. Ушундай бир башыбыз бириксе, жет облас биригип, бир жакшы чай берсек, жакшы өткөрө алсак дедик эле иншалла. Мына жакшы отуруп беристе, жакшы бул иш жакшы болду иншалла. Бул бүткүл ааламга иншалла бактылуулукту каалайбыз, диндеги мээнетти каалайбыз. Ар бирөөнө иман каалайбыз, жакшы ийгиликтерди каалайбыз. Аллах Таала жетип ат асман, жетип ат жер, көзгө көрүнбөгөн макулуктун баарын жараткан Аллах.
ким Алла үчүн кыла турган болсо, Алла ыраазы үчүн кыла турган болсо, Аллах Тааланын рахматына, Аллах Тааланын рахматы түшөт, Аллах Тааланын ырыскы берекеси түшөт, Аллах Таала күтүлбөгөн ырыскыларды берет, ушундай күтүлбөгөн иштерди берет Аллах Таала, эч ойлобогон нерселерди берет Аллах Таалага. Шүгүр айтайлы иншалла. Хадис мазмунда келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи айтты, силер ыйманыңарды жаңылап турла деди. Бирөөлөр сурашты, о Алланын элчиси, ыйманыбызды кандай жол менен жаңылап турабыз деп сурашты. Пайгамбар саллаллаху айтты, ла иляха иллаллах келмесин айтпалы деп жооп берди. Хадис мазмунда келет, Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтты, силердин сырткы турпатыңарга эмес, келбетиңер эмес, силердин байлыгыңарга эмес, силердин жүрөгүңөргө жана кылган амалыңарга карайт деди иншалла. Ушул амалдарыбызды Аллахым бекем кыла берсин. Бүткүл ааламга иншалла хидаят тилейбиз. Жакшылыктарды каалайбыз. Биздин Кыргызстаныбызда тынччылыкты каалайбыз. Балекет кырсыктардан сактанышты Аллах Таалага суранабыз. Жалым барып Аллах Таала кулчулук кылайлы иншалла. Сен келсе кечиресиздер, ас бозуда көптөй көрүңүздөр иншалла. Но биздин коллегаларыбыз да Алла разы болсун иншалла. Баары эртеден кечке машинелерин айдады. Канча группаларда канча сөздөр болду, машалла. Бири-бирибизди иншалла кечирейли, жакшы сүйлөдүк, катуу сүйлөдүк. Бирөөгө туура эмес карап коюшу мүмкүнбүз иншалла. Баарыбыз бири-бирибизден кечирип сайлы иншалла. Бүгүн кечире турган күн, сактап кала турган күн эмес, бүгүн кечириле турган күндөр иншалла. Баарыбызга иншалла туура жолдорду салышка Аллахым насип кылсын иншалла. Ушинтип ынтымагыбыз аралаша берсин иншалла. Баарыбызга ийгилик иншалла. 85 деген атыбыз чыга берсин иншалла. Бүткүл ааламга жетсин иншалла. Алла разы болсун жигиттер. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, башығы ғажап қой. Аман болып бәрің, жабырқамай жаның, таусылмасын әнің, құрбы құрдастарым. Бүгүнкү көрсөтүүнү даярдап тасмага түшүргөн кыргыз элинин, талас элинин көрүнүктүү колуну мыкты оператор Бархат Ниязалиев болду.